15 yıldan beri dengizden gelinen 2700 metr biyiktegi Каракүзүр өрөөнүн мекендеп, малчылык менен алып ушкан Төлөгөн Айдакеевдин баамында жылдан жылга жайыттардын оттуулугу начарлап, бир кездегидей күчтүү тоют азайды. Маселен, буга чейин 4 түлүк кол карабай келсе, азыр кышкысын жем да талап кылына баштады. Ансыз эттүүлүгүн жоготкон койбу, уйбу, жылкыбы чаашага учурары турулуу. Тоютту ушул тегеребизден эле чаап, жыйнап алабыз малга. Анан буюрса жакшы. Анан азыр кийинчерээк ушул жайыттын жердин немеси мал көбөйгөндүгүнө байланыштуу кичине жайыт неме болуп бартат. Анан ошого жараша тоютту да көбүрөөк камдай баштадык. Мурун жем деген менен түшүнүгүбүз жок болчу. Азыр болсо жемди 2-3 жылдан бери сатып келип эле кадимкидей бере баштадык баардык малга. Антпесек төлгө анан чыгым көбүрөөк болуп атат. Ал эми Кабыл Төлөгөн уулу сууга байымдуу жана тоо ташка чыдамдуу асыл тукум малдын башын көбөйтүүнүн аракетинде. Ал мунусун алгач майдалардан баштоону туура көрүп, жакында эле Арашан кочколорун алып келген. Эгер буга чейин короосунда Кыргыз жана Эдилбай породасындагы койлор бар экендигин көңүлгө түйсөк, анын мындай тажрыйбасынан кайтарым болчудан. Бирок аны да Каракүзүр өрөөнүндөгү жана ага коңшулаш Солтон Сары, Кара Бодур жайлоорундагы жайыттардын куналарынын кете башкандыктары чоочулатат. Жүн терилери калат, азырынча иштетиле элек андай. Учурда төрттүк четиндегилери жогорудагыдай ыңгайсыздарга кабылышкан Каракүзүр өрөөнүнүн Нарын жана Кочкор райондорунун 200ге жакын фермерлери байырлайт. Алардын карамактарында кой, уй, топоз, жылкы болуп 20 миңдей бар. Алдыдагы төл өнөктүгүндө алардын санынын көбөйөрүнүн күтүлөрү жайыттарды натыйжалуу пайдалануу зарылдыгын жаратпай койбойт. Бактыга жараша ушул маанилүү фактор эске алынып, жердин асылдуулугун жакшыртуу жаатында бирин-экин далилдаттар байкалат. Былтыр лахол жер көчкө 100 гектар жерге сепкенбиз үрөөн 5 түр. Быйыл да 100 гектарга келдик, костер, бетеге, анан бетеге тарак баш деген үрөөндөр. Ошону быйыл ушу жаз менен себе баштайбыз. Үрөөндөр келген даяр 100 гектардыкы. Буга чейин келгендери чыктыбы? Чыкты, жакшы, жыйынтыгы жакшы чыкты да, бетегелер чыгыптыр. 5 үрөөн сепкенбиз, 5 түрлүү. 5 өтөң чыгыптыр. Айтмакчы, Нарын облусунда эт жана сүт кластерин өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасалуу менен азын оолак жумуштар аткарылган. Мында эт, сүт иштетүү субъектилерин заманбап жабдуулар менен камсыздоо башкы орунда. Ушул багыттагы иштердин көптүгүнөнбү азырынча жайыттарды жакшыртууга кол жете электей. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Каракүзүр өрөөнү.